Нурпрессте жаңылыктар түрмөгү саламатсыздарбы? Каралардын карына калган апа, өлкөбүздө коррупционерлер уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен болуп жаткан аяосуз күрөштү жүрөгүндө мен кыргызмын деген ар бир жараныбыз кош колдоп жатышкандары ачык. Дегенибиз, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн аралашпаган жери деле калбаптыр. Кыргызстандын кызарган жерлеринин баарын коррупционер жетекчилер алардын жетегинде жүрүп бөлүп алышкандары эми ачыкка чыгып, көзүбүз ачылып жаткандай. Облус менен райондо айтпаганда ар бир айылдарда көзгө илинер мал-мүлктүн бардыгын берсе жолунан, бербесе колунан деп ээлеп алышкандарын көрүп, угуп отуруп буга чейин эмне эл башкаргандарыбыз мындай жосунсуз жоруктарды, чектен чыккан иш-аракеттерге көз жумуп отурушкан. Коррупция 7-кабатка жетти деп жүрүп, өздөрү бала-чакалары менен кантип аралашып кеткендерин билбей калышкан учурлардагы элибиздин эсинде. Кыргызстаныбыздын каалаган облус, район борборундагы Союздан калган менмен деген мекеме имараттарынын кожоюндарын жергиликтүү тургундар жети атасына чейин айтып беришет. Бул тиги чорныйдыкы, тиги бул коррупционердики деп. Мындай кайрылуулардан, билдирүүлөрдөн биздин маалымат борборубуздун дагы куржуну кур эмес. Чамабыздын жеткенинче оюбузду ортого салып, ачыкка чыгарып, тийиштүү мамлекеттик органдарга расмий кат, кайрылуу жолдоп иш алып баруудабыз. Ошондой кайрылуулардын арасынан өзгөчөлөнүп, Ысык көл облусунун Тоң районунан келип түшүп жаткан, ый аралашкан, арыз муңга толгон каттардын аягы үзүлчүдөй эмес. Бул каттардын изи менен бир нече жолу аталган районго иликтөөчү тобубуз менен барып, өз көзүбүз менен көрүп, кулагыбыз менен угуп келген жагдайларыбыз дагы болгон. Тоңдогу карасы, кызылы аралашып кеткен башаламандыктарды көрүп отуруп, Кыргызстандан бөлүнүп 30 жыл өздөрүнчө мыйзам жок, район, облус жетекчилери, прокурор, милиция, сот жок жашашкандай элес калтырды. Ошондой убагында кызарган жерди кымтып алышкан, карасы кызылы, милиция, прокурору аралашып кеткен бир-эки мисалга эфирибизден орун берүүнү туура деп таптык. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, ишенгени, кыргыз элимдин ишенгени сиз болуп калдыңыз. Алтыным балам, ушуреки өзүң көрүп документтеримди, көзүң кабыл алып бир менин документтеримди карап көрчү, алтыным. Эгер ошолордо бир документ болсо, деги эле мени жоопко тартыңыз. Бирөөнүн оокатын көз артып басып алып бербей отурушат мынакей. Төлөсүң баарын, бүт ушерпти төлөп, унчукпай туруп чыгып берсин, Камчыбек Кыдыршаевич. Алтыным, мени кабыл алыңызчы, балам, айланып кетейин. Кабыл алыңызчы мени. Суранам, канча болду күнү түнү менен арызданып, сервисийске үнүм жетпей койду, алтыным. 22 сотыйда жайгашкан, 13 сотый короодо, калганы ошо мүлк болуп саналат. Ошорекини басып алышкан, вообще эле басып алып бандиттер, закон деле жок калыптыр. Андан тышкары бүт ичинде миллиардтаган сомдун оборудованиялары, товарларым вообще эле рейдерский захватта эчтеке калган жок, товарларым бар жоголду, бүт баары тең. Миллиондогон сомдун товары жок. Урматтуу Садыр Нуркожоевич жана Камчыбек Кыдыршаевич, сиздерге сураныч чоң. Тоң районунун Бөкөнбай айылында эмне деген гана тополоң болуп жатат. Схема күчөп атат. Келгендер кошулуп атат. Ошондуктан сиздер гана тараптан кийлигишүүнүн негизинде гана чечилчү иштер бар. Анткени ал иштердин далилдүү фактысы колубузда толтура турат, 30 жылдан бери калган фактылар. Илгери согуш убактысындагы согушка чакырылган абышка айткандай, тоңго өзүңүз көз салбасаңыз болбой калгандай, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич. Ошол көз көрүнө колдорундагы оокаттарын тарттырып гана жибербестен, алардан зордук, зомбулук көрүп келишкен жарандарыбыздын акыркы үмүтү сизде экендигине бизге келип жаткан кайрылуулар айтып турат. Ички иштер министрлигинин тергөөчүсү $5000 пара менен кармалды. УКМКдан билдиргендей, Бишкектин 1-Май райондук ички иштер башкармалыгынын улук тергөөчүсү, милициянын майору пара алууга шектелип кармалган. Ал кылмыш ишин токтотуу үчүн баңгизаттарды мыйзамсыз жүргүзүүгө каршы күрөшүү бөлүмүнүн иштеп жаткан кызматкеринен пара талап кылган деп айыпталууда. Маалыматка караганда 5-март күнү ИИМдин ички иликтөө бөлүмү менен биргеликте $5000 алып
жаткан учурда кармалган. УКМК коррупционерлер жазадан айыппул менен кутулуп, бир аз убакыттан кийин кызматка кайтууга мүмкүнчүлүк жок экенин эскертет. 2024-жылдын 31 декабрында өлкө башчы Садыр Жапаров коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөтүү тууралуу мыйзамга кол койгон. Тактап айтканда, коррупция беренеси менен соттолгондорго мамлекеттик кызматта иштөөгө өмүр бою тыюу салынат. Эң банкпы же кем банкпы? Акыркы жылдары жашообузга карточкалык системанын киргендиги бир топ ыңгайлуу шарттарды жаратып жаткандарын албетте кубануу менен кабыл алабыз. Ошол эле учурда кээ бир системаларыбыз техникалык мүчүлүштүктөрдөнбү же адамдык факторлордонбу? Айтор пайдалануучуларыбыздын кыжырларын келтирип ыңгайсыздык жаратып жатышкандары жашыруун деле эмес. Биз сөз кылчу система бул Кыргызстан банкына тиешелүү эм банк системасы болмокчу. Жарандарыбыздын көп учурларда акча жүктөө же акча алуу иш аракеттери бир топ кыйынчылыктарды жаратып жатышкандарын күндүлүктүү турмушубузда кездештирип эле жүрөбүз. Көтөрүп атка салганын курусун, артыман чымчып алганын курусун дегендей эле канча жакшы шарттары болгону менен акыркы күндөрү жарандарыбыз акча жүктөөдө эм банкка тиешелүү терминалдардын абонент не найден деп жазылган жоопторунан чарчап бара жатышкандай. Айрыкча кечки саат 6-7лерден кийин дээрлик эм банкка тиешелүү терминалдардын көпчүлүгү абонент не найден деген жазуулар менен жарандарыбызды тозуп алып жатышкандыктарына шаар ичинен 12 терминалга баш багып күбө болуп кайттык. Колдонуучуларыбызга ыңгайлуу шарт түзүп эле койбостон, ошонун айынан опол тоодой киреше көрүп жатышкан Кыргызстан банкынын, анын ичинде эм банк системасынын жетекчилери жогоруда биз сөз кылган ыңгайсыздыктарга келечекте жол беришпейт го деген жакшы ниетте сөзүбүздү жыйынтыктап туралы. Кыргызстанга Абхазия, Армениядан мыйзамсыз ташылып келген автоунааларды каттоону 15 марттан баштап ушул жылдын 15 сентябрында жыйынтыктоо сунушталып, коомдук талкууга чыгарылды. Маалыматка ылайык, биринчи кезекте документи бар автоунаалар мыйзамдаштырылат. Экинчи этапта документи жок, бирок техникалык абалы талаптарга жооп берген машинелер каттоого алынат. Мыйзамдаштыруунун баасы 100 000 сом. Мындай унаанын ээлери аталган сумма көп экенин айтып, нааразылык акция өткөрүшкөн. Алар унааларга катталган аймагына жараша номер берүүнү жана учурда жүрүп жаткан рейдтерди токтотууну суранып, президентке кайрылышкан. Эскерте кетсек, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев парламентте Кыргызстанда Армениядан, Абхазиядан мыйзамсыз ташылып келген 15 000дей автоунаа бар экенин билдирген. Ошондой эле көбү өлкөгө автоунаанын тетиги деп алынып келинген. 15 000дей машиненин 90%-нын документи жок экенин кошумчалаган. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 2015-жылы оң рулдуу автоунааны ташып келүүгө тыюу салынган. Бирок акыркы жылдары Армения, Абхазия, Грузия өлкөлөрүнөн оң рулдуу машинелер кирип жатат. Абхазиядан алынып келинген автоунааны башка бирөөгө берүүгө жана ишеним кат менен сатуу мыйзамсыз. Машинени ЯЭП аймагына киргизип жатканда убактылуу бажы декларациясы толтурулат. Бул документти 1 жылдык мөөнөткө чейин алса болот. Автоунаалар Кыргызстанда катталбайт. Нурпресс маалымат борборунун жалпы жамааты жаз менен жарышып келген аялдардын эл аралык майрам менен Кыргызстандын айымдарын куттуктайбыз. Аял заты үйдүн куту, өлкө келечеги болгон жаш мондун мыкты тарбиячысы. Ардактуу айымдар, ар дайым бакыттын туу чокусунда болуп, жүзүңүздөрдөн жылмаюу кетпей бар болуңуздар. Өлкөбүздө адам укугу жаатындагы көйгөйлөр кайсыл бийлик келбесин күн тартибинде турат. Укук коргоочулар канчалык коңгуроо какпасын, укук коргоо жаатындагы иштер алдыга деле жылып кеткен жок. Темир тору артында акыйкаттык издеп үмүт менен жаткандар канча. Дал ошол себептен Нурпресс маалымат борбору тажрыйбалуу юристтер менен биргеликте укуктук талаада иш алып барат. Ошол эле тергөөнүн бурмаланышы, сотко болгон ишенбөөчүлүк жана мыйзамдагы карама-каршылыктарды коомчулукка алып чыгабыз. Эгерде сиз сот, милиция, прокуратура тарабынан укугуңуз тебеленип жатса, анда бизге кайрылыңыз. Талдоочу журналист жана тажрыйбалуу жактоочу юристтер менен биргеликте сиздин укукту бирге коргойбуз. Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып, окуянын чоо жайын жеринен чагылдырып, иликтөөгө алабыз. Нурпресс чындыктын изи менен.